саламатсыздар, ардактуу көрөрмандар. Сырдана көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын биз баштадык. Бүгүнкү менин каарманым, маектешим Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жолон Мамытов атындагы сыйлыктын лауреаты, Түрксойдун Жусуп Баласагын атындагы эл аралык сыйлыгынын лауреаты, акын, жазуучу, журналист Зенакан Пасаңова эжеке менен бүгүн маектешебиз. Анда эмесе баштадык. Эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кош келипсиңер. Дароо эле баштаганыбызда маанайыңыз кандай? Жумуштарыңыз кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Ошол эң алгач эле баштаганда дароо эле ушул суроону берип баштагым келип атат. Журналистикага сиз кантип келип калдыңыз? Сиздердин убакта балким журналистиканы тандаганда бул кесипти мындай ата-энеңиз кандай карады, колдодубу дегендей, ал убакта көбүнчө аял кишилерге, кыз балдарга мындай мугалимдик кесипти же болбосо врачтык кесиптерди мындай жакшы көрчү эмес беле? Ал эми сизге кандай колдоштубу деген суроо да? Албетте 60-жылдары, ошо 70-жылдары журналистика деген кесип мындай өтө деле алыскы айыл жерлеринде мындай тааныш эмес көп мындай айрыкча кыз балдар үчүн тааныш эмес кесип болчу. Анан мен журналистика кесипти мен ошо кесип тандашыма, анан кызыгып калышыма, ошол мезгилде мектепте эле машыга башташыма, кыска кабарлар жазып, макала жазып, менин атам ошо айылыбыздын биринчи мугалими Пасан Кочкорбаев себепкер болду да. Себеби атам 47-жылдары ошо райондук бир гезит чыккан экен, Кыргыз Тос деген райондук, Алай райондук, ошонун биринчи редактор болгон. Негедир ошол мезгилде мындай билимдүү, сабаттуу, анын атам өзү да ыр жаза койчу, ушундай бир өнөрү бар эле да, акындык бир ушундай табияты. Анан ошол окуп жүргөндө 40-30-жылдары окуп жүргөндө атамдын чыгарган ырлары эл оозунда тарап кеткен экен да, тарап айтышып ушундай өнөргө чыкты. Анан ошон үчүн бак райондук гезит ачылганда атамы редактор кылып дайындашкан, ошодон уламго дейм да. Анын бакы чыгармачылык эмесин билип, бакы талантын билип, анан дайындашканго деп ойлойм да. Анан атам ошол гезитти өзү редактор, өзү кабарчы, өзү кол менен ал мезгилде бакы басмаканаларда бардыкка иштер, гезит чыгаруу иштери кол менен бүткөн да. Бардыгын өзү жасап, анан пөт ошол гезит чыгаруу, кабарчылык, эми журналисттик бардык ошол кухнядан өткөн экен да. Анан кийин мен төрөлгөндө айылга келип мектепке директор болуп иштеп аткан. Ошол мезгилде мени 3-класстан баштап үйрөткөн кабарчылыкка. 3-класста кимде кичинекей экем да, балдардын ойногун келет, билем да, ойногун келет. Анан атам болсо мектептеги баягы жаңылыктарды кантип жазыш керек, мектепте болуп аткан айылда жаңылыктар кантип жазыш керек, анан отургузуп алып, эң биринчи алгач диктовка кылып берчү да. Анан мен жазчумун, мен ойногум келчү, кээде ыйлачумун, жазбай, мен ойнойм деп. Анан ошентип атам маштырып, кийин 6-7 класстан баштап өзүм жаза баштадым, ыр жаза баштадым. 9-класста бир эрте жаздагы бачечекейлер деген бир күлөмдүү аңгеме жазып, анан окуучулардын Кыргызстан пионер деген республикалык гезити болот эле, ар бир мектеп алчу, ар бир окуучу алчу. Ошого сандан санга чыккан да. Анан ошол аңгемени бирок атама көрсөтпөй эле жөнөтөй да, өзүм эле. Ал мезгилде бакы эми чындыгында алыскы тоо айылы, телевидениеда жок, телевизордо көргөн эмесмин ошо окууну бүткүчө. Анан бакындай шаардан алыс, шаарды көргөн эмесмин, чындыгында Ошко кийин окууга кетип атканда келгем. Анан ошонсе дагы бакы гезит журналдарды окуп, анан кандай чыгарма жазганга ошо сөзгө болгон кызыгуум, сөз менен иштөө чеберчилигим ошол мезгилден атам көмөгү менен, атамын бакы түркчүсү менен жаралып калган экен да. Ошол аңгемем сандан санга чыгып, анан аябай кызыгып окушуп, мага көп каттар келчү. Ал мезгилде окуучулар кат жазышыбыз, бири-бирибиз менен тааныбасак дагы көп каттар келе. Анан ошол мезгилдеги ошол аңгемени окуган менин муунумдагы эмелер ушул күнгө чейин эстешет да. Кокусунан жолугуп калабыз бир жерден, анан ошону айтышат. Ошентип анан мектепте экенде кабарчы катары
таанылган. Анан 5-класста экенде Кыргызстан пионеринин кабарчы, фото кабарчы келип мени сүрөткө тартып, анан Украинанын Зирка деген ошондой республикалык гезити бар экен. Ошого бир бет, эки бет ортосунда эки бетти Кыргызстанга арнаган экен, ошого сүрөтү менен чыккан. Анан Украинадан каттар жааган, ушунча күнүнө 300-400 кат келет эле. Белектер келет эле, альбомдор салуучу ал эмес Украинанын бакындай шириндиктеринен салуучу, кургатылган балык салуучу тааныбаган эле окуучулар. Ошондон мектепте достук бурчу түзүлгөн да, ошондой. Эжеке анан ошол ишмердүүлүгүңүздө Аки пресс маалыматтык агенттигинде дагы көп жыл эмгектенгенсиз да, иштегенсиз дегендей. Анан мурунку журналистика менен азыркы журналистиканын айырмачылыгы опол тоодой эле да, өтө эле чоң айырмачылыгы. Ал эми ошол журналисттердин айырмачылыгы эмнеде дейм да, балким өзгөчөлүгүбү мурунку журналисттер менен азыркы журналисттердин. Балким биз мындай, балким кээ бирки учурларда биз баалуулуктарды баалабай коюп аткан жокпузбу деген ой келет да. Азыр эми чындыгында биз Союз мезгилинде журналистиканы көп жакшы ошол мезгилде такшалып калдык да, ошол мезгилде баштадык чыгармачылыгыбызды, ошол мезгилде иштедик. Ал мезгилде мындай баалуулуктар башка эле да, журналисттерге койгон жалаң коомдогу жакшы бир жаңылыктарды, жакшы окуяларды, жакшы өзгөрүүлөрдү жазып, адамды тарбиялоо жагына өтө көңүл буруучу. Өтө көңүл буруучу журналисттер ал мезгилде публистика деген өтө өнүккөн эле жанры, очерк деген өтө өнүккөн эле, жакшы адамдар жөнүндө, жакшы адамдардын жакшы кылык жоруттары, ушундай бир жасаган мындай бир коом үчүн пайдалуу иштери, адамдагы бак адамгерчилик, гумандуулук, бак абийирдүүлүк деген ошол баалуулуктарга өтө көңүл буруучу да. Анан мындай кырсык, бакындай мына азыркы замандагы соц тармактарда бири-бирине аябай асылмай, ушундай деген жок эле да. Биз ушундай идеалдуу коомдо жашайбыз деген максат менен чоңойгонбуз да. Ошондой жашаганбыз, коммунизм болот, элдин баары социалдык жактан теңчилик болот, эч кандай бакындай акча деген жок, ким каалашынча эме болот, пайдаланат коомдук байлыктардан деп ушунчалык ошондой максат, идеал менен жашаган экенбиз да. Анан адамдар ушундай жакшы болуш керек, адамдар ушунчалык бири-бирине жардам бериш керек, эмгекчил болуш керек, өзүн коомду өнүктүрүүгө арнаш керек деген талаптар болгон да. Анан ошол аябай күчтүү болгон. Журналисттер да ошол багытта жазышкан. Анан эми баягы мен Союз ыдырап, анан жаңы баягы эгемендүүлүктү алгандан баштап журналистикага келдим да. Ошол мезгилде мына Ош шаардык гезити жаңыдан эме болгон да, түзүлгөн эле. Ошонун алгачкы кыргыз, андай 3 тилде эмеспи, анан мен кыргыз бөлүмүнүн редактору болуп келип калдым да. Анан чындыгында бир топ баягы кайсы жылдары болуп калды? Ошондой 91-жылы түзүлгөн. Анан ал мезгилде журналисттерге чындыгында кыйын болгон, баягы доорлордун алмашуусунда көп түшүнүксүз нерселер көп болчу да. Мисалы биз өзүбүз кредит деген сөздү түшүнчү эмеспиз. Бул кредит деген кандай болот? Жазыш үчүн түшүнүшүң керек да. Анан кийин баягы приватизация дегенди түшүнбөй жүрдүк көпкө чейин. Ырымык мамилелер дегенди түшүнбөй жүрдүк. Журналисттерге өтө кыйын болду ошол мезгилде, мындай тез өткөн мезгилден өтүп, бакындай бир доордон экинчи доорго өтө кыйын эле да, ошол мезгил эсимде. Анан кийин бирок мен ошо такшалткан нерсе ошо Аки прессте иштеген болду. 2004-жылы Аки пресс ошо түштүк бөлүмүн ачканда биз сынак аркылуу өтүп, анан аябай кызык болгон. Бул эми интернет деген ошондой жаңыдан келе баштаган, баягы компьютер, баарыбыз эле компьютерде иштегенди билбейт эле. Анан кийин мен эмени баягы Аки пресс жөнүндө деле түшүнүгүм жок экен. Интернет бизде өнүгө элек болчу да, бир чоңдор деле болбосо компьютер жок эле, интернетти билбейт элек, телефондор жок эле ал мезгилде. Анан ушундай сынак жарыялап атат, катышып көрбөйсүңбү деп мына Сороспондунан Оштогу бөлүмүнө мага эме сунуш кылышты да. Анан мейли катышсам катышып көрөйүн деп. Анан кийин баягы биринчи этапта конкурстан резюмебиз жөнөттүк. Кийин өтүп кеткенде баягы келип мындай маектешип эме кылышты. Анан ошондо мобильный иштей аласызбы десе, мен командировкаларга чыгып эле жүрөм. Кайсы жерде болсо мобильный иштеп жүрөм деп жооп бериптим да.
Анан кийин ишке алгандан кийин барып анан кийин Бишкекти офиске чакырып интернет иштегиле десе эч нерсени билбей жүрбөйм. Келип алып курстарда окуп, ошентен аябай аракет кылып жүрүп үйрөндүм да. Ошо биринчи эме болгондо баягы интернет аркылуу интернет сайтта иштеп калдым да. Анан мага өтө чоң мектеп болду, себеби Акпрессте ушунчалык баягы мага жаккан ыкчамдык, өтө ыкчамдык, анан өтө эмени үйрөттү да, баягы объективдүүлүк. Акпресс эч убакта мындай объективдүү эмеси менен жанган жок да, принциптериненчи. Ошону үйрөттү, анан ошол түштүк 10 жылда иштедим. Эң оор мезгилде революциялар болуп аткан, митингдер, пикеттер, чек арачылары, ушунчалык түштүк боюнча чагылдырат элек. Күнүнө 40-50 жаңылыктар берип турчубуз. Анан ошону чагылдырып, анан эң кызыгы, дагы бир кызыгы, баягы кыргыз бөлүмү долбоор бүткөндө жабылып калды да. Мен орус бөлүмүндө иштеп калдым. Өзүм эми айылда орус тилин деле билбей барып, анан кыргыз тил факультетинде окуп, анан кыргыз тили массалык маалыматтарында иштеп жүрүп, дагы орус тил, ошо орусча түштүк аймак боюнча редактор болуп иштеп калдым деген. Аракет кылдым, анда дагы аракет кылдым, өтө аракет кылып. Анан мен кийин дайыма баракелде деген эмеси бар эмеспи, кыргызча. Ошонун каршы мени ошо жака өткөргүлө десем да болушпайт такырчы. Ошентен анан орус бөлүмүндө иштеп жүрдүм. Кийин анан пенсияга чыкканда өзүм эми жаштарга орун бошотоюн деп журналистикадан кетип, анан иштеп атам ушу. Өзүмө чыгармачылык менен. Ооба. Эң сонун. Анан эжеке азыр эми журналистика мындай кайсыл багытка кеттик дейм да, журналистика кандай өзгөрдү дегендей. Журналистикада эми азыр атаандаштык өтө күчтүү болуп атат. Эми өтө, мисалы биздин Кыргызстанда эле 3000ге жакын баягы көз карандысыз эмелер бар экен, массалык маалымат каражаттары. Анан ошо атаандаштык ушу баягы мамлекеттик каржылоо жок, өзүн багыш керек. Ошон үчүн көп эле биздин эмеде, биздин Кыргызстанда көп көз карандысыз ушундай массалык маалымат каражаттары баягы аудитория топтош үчүн, баягы атаандаштыкта ошо жашап калыш үчүн чындыгында көп эле мындай кандай десем баягы адип ахлактык ушундай баалуулуктарга көп көңүл бурбай атат да. Негизинен кырсыктарды ушу жакшы эмес жаңылыктарды өтө көбүртүп жабыртып, биринен бири өтүп, эми чындыгында окурмандар ошону көп кызык окурмандар бар, көрөрмандар бар. А бирок биз ошолордон массалык маалымат каражаттар ушу жалпы калың массадан бир аз эмерээк туруш керек да, бийигирээк туруш керек дейм. Агартуучулук миссияны аткарыш керек дейм. Коомду тарбиялай турган, коомду агарта турган дагы бир миссия аткарыш керек дейм. Себеби бизде дагы эле болсо массалык маалымат каражаттарына ишенич күчтүү да. Тиги мисалы Оштубу көрсөтпөдүбү, тиги Азаттык жазбадыбы, тиу деп ошого таянуу менен пикир түзүлөт да. Журналисттер универсал болуп, бир гана ошол кырсык же окуя же болбосо баягы бир мындай курч окуяларды эмес, негизинен маданият тармагын жакшыраак көбүрөөк чагылдырса дейм. Ошондой эле мындай бир жөнөкөй адамдардын, билинбеген адамдардын бир мына силердин эмеңерге окшоп, мына программаңарга окшоп, бир инсандардын ошондой алып чыкса элдерге аябай көрүүчүлөргө дагы жакшы мындай таанып билүүчүлүк эме болот эле, тарбиялык жагы жакшы болот эле дейм. Демек, мисалы массалык маалымат каражаттары дагы ошол элдин табитине карап, эл кайсыл нерсени терс маалыматты деле көп окуп калышпадыбы? Ошол багытта эмес, демек элдин багытын биз буруш керек да. Агартуучулук жагынан жасашыбыз керек экен демек. Ооба. Мисалы мектеп жөнүндө жаңы мектеп курулду дегенде, мен аябай мага жагымдуу болот да, ошону сөзсүз окуйм. Ой, мектептер жетишпей атат, балдардын мектепте класстагы окуучулардын көптүгү мектептердин жетишпестиги аябай азыр чоң көйгөй болуп атпайбы? Эмне үчүн ошону көбүртүп жабыртып жазышпайт? Ал журналисттерчи массалык маалыматка ошого көңүл бурбайт. А эгерде көңүл буруп бардыгы ошонун бир ошо көйгөйдү бир көтөрө баштаганда, бул бийлик органдарына дагы ошол таасир этет болчу дейм да.
ошондой. Эң сонун жеке. Албетте сизден үлгү алабыз. Бул нерселерди дагы биз жаш өсүп келе жаткан, аракет кылып аткан журналисттер эске алабыз. Эми чыгармачылыгыңыздан сүйлөшкүм келип атат. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар дегендей, деги эле ушул аял прозасы кандай болот, мындай кайсыл убакта бул аял прозасы келди дегендей ушул багытта сүйлөшкүм келип атат жеке. Рахмат. Мен өзү жазганда эле эми бак ыр менен баштайт эмеспи, бизде калемгерлер. Ыр менен баштасам да прозага мектеп мезгилинде эле прозага көбүрөөк мындай аракет кылгам да. Себеби мен кара сөз түрүндө чыгармаларды көп окуп жакшы көрчү элем. Анан аябай көп окуп жакшы көрүп, анан ошол поэзияга караганда кара сөз түрүндөгү чыгармалар мага көбүрөөк жакчу дегендей, көбүрөөк окучумун. Анын өзүм дагы ошол жанрда жазып жүрдүм, ошол мектеп кезинен эле жазып жүрдүм да. Анан бирок прозада такшалуу кечирээк келет. Себеби проза жазган жазуучу, калемгер турмуштук өзүнүн таанып билүү багажын кеңейтиш керек да, тереңдетиш керек. Турмушту тааныш керек, адамдарды таанып билиш керек. Анан ар кандай окуяларды, эмелерди ушу багажы кеңейиш керек да, башынан өткөрүш керек, көрүш керек же башкалардын тагдырынан, турмушунан. Ошондо анан кийин проза калем төшөлө баштайт да прозада. Анан мен дагы албетте мектептен баштап жазсам дагы биринчи китебим, прозалык китебим өзүм 40-ка жакындаганда чыгардым да, Айыл сыры деген. 38-инде чыгардым. Анда 10 эл аңгеме киргиздим. Мурдакы алгачкы жазган чыгармаларын киргизген жокмун. Себеби кийин окусам ошо чыгармаларды турмушту жакшы билбей эле куру баянга салып, жөө-жомокко салып эле жаза берипмин да. Анан ошол Айыл сыры китебиме бир 10 аңгемем чыгып, анан кийин окусам каармандарым аялдар экен да. Аял турмушу, аял тагдыры ушу жазыпмын, анан ошон үчүн Аял сыры деп, аял темасында. Анан негизинен аял прозачылар, аял прозасы деген бизде 60-70 жылдардан баштап түптөлдү да, кыргыз адабиятында. Зуура Сооронбаева, Эжекеден баштап, андан кийин Меңди Мамырзаева, Айым Айтбаева деген прозачы эжелер ушу түптөп аял прозасын түптөп кетти. Аял прозасы эмнесинен айырмаланат? Мында аялдын тагдыры, өтө аялдын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү, аялдын тагдыры, турмушу ушундай терең баяндалат да. Каармандарда аялдар болот. Мен Мадам Бавари деген бир классикалык чыгарманы окуганда, ошол бул өтө классикалык чыгарма болсо дагы ошо Бавари айымдын бир кандайдыр кылыгын, бир эмесин, ошонун түпкү себебин автор эме кылганда, мындай туура эмес чечмелеп койгон да. Анан мен ичимде баягы эме болгом да, каршы болгом да. Жок, бул түпкү себеби мунун кылып жоргонун, бул башкасы мындай болуш керек эле. А бул автор эркек жазуучу мындай кылып койгон деп. Ошодон баштап менде ушу аял жөнүндө жазыш бир көңүл бура баштадым да. Себеби аялдар эми биз өзүбүз дагы аялбыз, көп нерселерди аялдык сезим туюмдар бизге да таандык. Анан ошодон баштап жаза баштадым. Анан Аял сыры деген аңгемем чыкканда, 97-жылы чыкты. Ошондо аябай мындай окурмандар ошондо көңүл бурушуп, анан көп эле мырзалар, эркектер, эркек сырын жазбайсызбы деп жүрүштү да. Сонун жеке ыраазычылык билдирем. Эми ошол маегибиздин калган бөлүгүндөгү ошол сиздин сүйүктүү жайыңыз болгон ошо Оштогу облустук китепканадан уланталы. Эжеке жол катардагы бул жакка келгенче сүйлөшүп келдик. Азыр мындай дагы аба ырайы дагы сонун болуп турат дегенде өзүңүз дагы айтып калдыңыз. Ушул мындай күзгү аба ырайы, жамгырлуу нөшөр жагат депчи. Эми азыр сурагым келгени бул багытта эмес, сиздин уулдарыңыз жөнүндө сурагым келип атат. Социалдык тармактардан, өзгөчө Facebook баракчалардан көп бөлүшүп каласыз дегендей. Уулдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, сиздин балким чыгармачылыгыңызды улагандар барбы арасында, же болбосо ушул багытка кызыккандар барбы дегендей. Эми эки уулум бар. Экөө тең китеп менен чоңоюшту. Булар төрөлгөндөн баштап эле жомок айтып берип, кичинекей кезинен эле жомок айтып берип, китеп окуп берип, кичине экөө тең китепкөй да. Китепти көп окушат, аябай айрыкча
кенже уулум Азамат аябай баш оту менен кирип окуду. Баш оту менен кирип окуу, анан окуганда дагы мен ал мезгилде билген эмесмин. Окуган китептердин баарынан өзүнө жаккан цитаталар жаза жүрүптүр да. Жазып жүрүп, анан кийин Бишкектеги Манас Түрк, Кыргыз Түрк Манас университетинде окуганда биринчи курста китеп чыгарды. Улуу жазуучулардын улуу ойлору деп. Ошондо 32 классиктин ошо өзү окуган китептериндеги өзү жазып жүргөн цитаталарды, ойлорду, ошол жазуучулар жөнүндө маалыматтарды берип чыгарганда, Чыңгыз Айтматов бар биздин кыргыз адабиятынан. Анан ошондо таң калдым да. Анан кийин бакы компьютердин карап окусунан ошо бир жолу бир маалымат издеп карап бассам, бүт жазып жүргөн экен. Аябай ыраазы болдум да. Анан ошондой ошол балам аябай адабиятты жакшы билет, дүйнөлүк адабият жакшы билет, окуйт, азыр эми ар кандай туризмге да кызыгып жүрөт, саясатка да кызыгып жүрөт, бирок чыгармачылык жактан фото искусствого өтө кызыгып жүрөт, чоң эл аралык чоң сыйлыктарды алды, фото боюнча сынактарга катышып. Анан эми келечеги көрсөтөт, кайсынысын тандап кетет, кайсынысын карманып калат. Бирок ушундай чыгармачылык. Чоң балам дагы аябай кино искусство боюнча аябай адис, кино тармагына кызыгат, бирок эми кино тарта элек, бирок өтө терең билет. Күнүгө бизде киносмотр, үйдө дүйнөлүк ушунчалык жакшы фильмдерди жаздырып алып, анан кечинде биргелешип көрөбүз. Теги ушундай өкө тең эле чыгармачылыкка аябай мындай шыктуу да, жөндөмдүү. Демек, журналистика багытына өтсө деле каршы болбойт экенсиз да? Журналистика багытында айтып жүрөм бакы, кишине айрыкча Азаматта айтып жүрөм, дайыма сен ошол көргөн ошондой пейзаждар, тартма сүрөттөрүңдү кыскача этюд кылып жаза жүргөн, эме болот депчи, жазып сөз менен да жаза жүргөн дейм да. Ал азыр аябай фото искусствосуна кызыгып ушунчалык сонун этюддар тартат, пейзаждар тартат, аябай тартат, анан ошону сөз менен дагы жаза жүргөн деп ошого багыттап атам, жазып жүрөт, эми дагы өркүндөтүш керек да. Анан кийин журналистикага да өтүп кетиши мүмкүн. Андан ал деле жакшы журналист чыкса керек деп ойлойм, өтө мындай билимдүү болот, өзүнүн билимдүү багыты бар, ошондой аябай кызыгат, ар тараптуу кызыкчылыгы бар, ошондой универсал журналист болот эле деп ойлойм да. Эң сонун эжеке. Эми сурагым келгени, ошол жашоодо, турмушта мындай нөлдөн баштаган учурларыңыз болдубу? Мындай кайра башынан башташ керек болгон учурлар болдубу? Ошондой учурлардан кантип чыктыңыз? Негизи эле ошондой учурларда адамга эмне керек экен дейм да? Кантип чыгыш керек ошондой мезгилдерден? Эми чындыгында турмушта көп бурулуштар көп болот экен. Бурулуштар кээде бир күтүүсүз эшиктер ачылып калат экен, же болбосо турмушуңду өзгөртүш керек болуп калат экен, же ишиңди өзгөртүш керек болуп калат экен. Ар бир жолу өзгөрүү, турмуштагы өзгөрүү, мындай чоң өзгөрүү, мындай бир кандайдыр чечкиндүүлүктү талап кылат экен. Баягындай чечкиндүүлүктү коркпостон, бир жүрөк сүбөстөн, жүрөк сүсөң дагы ошого мындай кылып чечкиндүү кадам силтешке туура болот экен да. Анан мен эң эле мен ошо турмушта өзүмө таянып гана жашадым да. Өзүмө кимдир бирөөнүн колдоосу, эми балдарым азыр эми албетте мындай колдоп чоңоюп мага таяныч боло баштады, бирок ага чейин өзүмө гана бир өзүмө ишенип, бир өзүмө таянып гана жашадым да. Кандай кыйынчылык болбосун, өзүмөн гана, өзүмдүн күчүмө, өзүмдүн бакы аракетиме гана таянып, ошо менен чыгып, кандай кризис болбосун, же болбосо кандай бурулуштар болбосун, ушундай чыгууга туура келди. Анан мен өзү бала чакта аябай эркелеп өсүп, ушунчалык кыйынчылыкты көрбөй, бактылуу балалыкта өсүп, Алпеш деген кызы болгондуктан турмуш эркелетпейт экен, бирок турмуш эркелетпейт экен. Анан ошентип ысык суукка бышат экенсиң да. Тандап алган багытым, тандап алган максатым, өзүмдүн принциптерим, мындай чыккынчылык кылган жокмун да. Ошо кыйын деп коркподум. Өзүмдүн максатымдын артынан аябай ошол максатымдын артынан кандай гана кыйынчылыкка карабастан ошол максатымды жетиш үчүн чарчабай,
көңүлүм калбай келатам да. Эми ал жазуучулук чындыгында кандай гана турмушумда кандай гана кыйынчылык болобу же болсо такыр жаш балдар менен кол бошободубу чыгармачылыкты таштаган жокмун. Ошон ансыз жашоомду элестете албайт элем да. Сиз чыгармачылык менен биргеликте эле мындай үлгүлүү апа, мээримдүү, оорукер, тарбияны мындай так берген апа катары дагы билебиз да. Анан азыр эми ар бир кыз бала, ар бир аял киши эне болот дегенде эртеңки ушул жаш энелерге, балким жаш апаларга кандай кеп кеңешиңизди берет элеңиз? Бала тарбиялоодо эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек? Бала менен деги эле кантип мынтип сүйлөшүш керек, аны кантип уга билиш керек дегендей. Эми эң биринчи баланы сүйүш керек. Бала каалоо менен төрөлүш керек да. Ошого даяр болуп, өзүңө дагы ошол баланы каалап, ошол баланын төрөлүшүн каалаган үй бүлөдө келсе, балачы төрөлсө, баланын келечеги жакшы болот да. Баягы желанный бала деп коет го, ошол сулуу да болот, акылдуу да болот, ушундай күчтүү да болот, ошондой төрөлүш керек да. Анан төрөлгөндөн кийин бала торолупча бүт мындай физический жактан ошону баланы оорутпай, баланы туура карап, туура ал эми эмизүүдөн тартып ушундай балага бүт бардык убактыңды арнашың керек, бардыгынчы убактыңды арнап жакшы карашың керек, торолтушуң керек. Анан экинчиден баланы, мисалы мен кичинекей сүйлөй электе эле баланын бакы дүйнө таанымын, ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө аракет кылат элем да. Көчөгө көтөрүп чыксам дагы көзүнө көргөн баарын көрсөтөт элем, көңүл бургузат элем. Мына чымчык болсо чымчыкты көрсөтүп, ошонун кыймылына кызыгып, сууну карап таң калып, ушундай айтып берип, ошонун бардыгына көңүл бургузат элем да. Байкынан ой жүгүртүүсү өссүн, баланын көңүл буруусу мындай өнүксүн депчи. Анан кийин ошодон баш ошон үчүнбү балдарым ошондой чыгармачылыкка жакын болдубу дейм да. Бар болуңуз эжеке. Эми акыркы суроолормон болуп калсын. Азыркы кезде ошол чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп атат? Кандай чыгармаларды жазып атасыз? Балким китепке аракет кылып атасызбы, дагы бир китебиңизди чыгаруу алдында турасызбы дегендей. Эми мен чыгармачылык токтобойт, албетте даяр чыгармаларым турат. Акчаан деген ырлар жыйнап чыгарсам деп атам. Андан башка балдар темасында быйыл көп жаздым. Баягы ЮСАИДтен, анан Билим берүү министрлиги менен биргелешкен Окуу керемет деген долбоордун катчуусу катары, анан кийин көп чыгармаларды мурда деле анча мынча жазчумун балдардын турмушунан алып. Анан ошол аңгемелер көп жаздым дейм, ошолорду бир китеп кылып чыгарсам. Андан башка азыр биз балдарга баягы биз окуган мурдакы эле классикалык, анан кыргыз эл жомоктор ошолор эле экен да, балдар үчүн заманбап жомоктор кыргыз тилинде аз экен. Ошондой заманбап жомоктордон англис тилинен балдарым жаргамдашты, орус тилинен өзүм которуп бир 25 жомок которуп койгонбуз. Заманбап жомоктор балдар үчүн. Ошолорду чыгарсам деген оюм бар. Анан мен үчүн бир менин чыгармачылыгымдын башкы бир китеби, ар бир жазуучу калемгердин өзүнүн башка бир китеби болот да. Ошону артында из калтырып кете турган, элдин окурмандардын оозунда кыла турган ошондой бир темам бар да. Ошону жазып жүрөм. Ошону өзүнчө бир жыйнак кылып чыгарсам дейм. Ошол тема, чоң темам бар. Эми анын азырынча айтпай кое турайын. Анан ошол теманын аңгемелеринен жазып атам. Андан башка Жат терезеде өскөн менин гүлдөрүм деген 2006-жылы биринчи бөлүгүн чыгардым эле, повестин. Экинчи бөлүгүн сурагандар ушунчалык көп да. Өзүм уялып жүрөм, ошону окурмандардын бакы күткөнүн бакы бериши акташым керек деп. Ошого киришсем деп, ошону аягына чыгарышым керек деп максат коюп атам. Кудай кааласа, ден соолук берсе, өмүр берсе, ушундай пландар бар. Бар болуңуз эжеке, ыраазычылык билдирем. Ийгилик каалайбыз, дагы да күтүп калабыз дегендей. Эми сөзүбүздүн аягында сизге эркин микрофон болсун. Рахмат. Мына сонун күздүн сонун толугушкан күнүндө мынтип силер менен жаңы программаңарга каарман болуп атам. Ошо жаңы программаң ийгиликтүү болсун. Мен да көрүп атам. Биз көрүп турган программаларда, мисалы, мен телевидениелерде көрүп турган көбүнчө биз курактууларга же интеллигенттерге көрүп турган программа аздай, жергиликтүү телевидениелерде көбүнчө эле шоу бизнестерди көрсөтүшөт, же ошондой бир жеңил желпи байкындай эмелер көрсөтүшөт. Анан ошо силерге ошол программаны мен жакшы көрүп көрөм да. Анан
кээде эс алганча көргүм келет. Ошо программаларга ийгилик, жакшы инсандарды таанытып, ушундай кызыктуу маектерди куруп дегендей. Анан эми баарыбызга ушул кыргыз элиме тынчтык каалайм. Эң биринчи эле тынчтыктын кадыр баркын билип калдык. Өлкөбүздө тынчтык болсун, ааламда тынчтык болсун, анан ар бир үй бүлөдө тынчтык, ушундай ынтымак болсун, анан береке ырыскы болсун. Ошол бири-бирибизди дайыма жылуу сөздөр менен кубантып жүрөлү. Жылуу сөздөрүбүздү аябайлы, жакындарыбыздан, айлана чөйрөбүздөгү адамдардан жылуу сөзүбүздү аябай дайыма ошол жашоого жылуулук берип туралы. Бар болуңуз эшикке. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Дагы да сизден күтүп калабыз чыгармаларды, китептерди. Ийгилик болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Сырдана көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Кийинки чыгарылыштардан дагы бир Сырдана инсан менен көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.